Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Нурлан Шершаналиев Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентешевдин колунан Сары Өзөн Чүй кемеңгер төш белгиси менен сыйланды. Нурлан мырза кемеңгер ардактуу белгисинин эң жаш сыйлык ээси болуп саналат. Нурлан Шершаналиев Жалал Абад облусундагы Нокен районуна аким болуп дайындалды. Анын ордуна Алайбек Жумаев келди. Жаңы кабыл алынган баш мыйзамга ылайык Кыргызстандын түндүгүндөгү акимдер түштүк жергесинде, түштүгүндөгү район башчылары түндүккө алмаштырылды. 19 район жетекчиси ротацияланса, 18 аким жаңы дайындалды. Облустардагы акимдер кызматын тапшырып, бөлүнгөн райондорунда өз иштерин башташты.